Салам достор, кандайсыздар? Баарыңыздарды кирип келген жаз айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Видеону түрбөй мени кунт коюп уксаңыздар, алдыңкы сөздөр сиздерге маанилүү болот деген ойдомун. Мындан 7-8 ай мурун YouTube каналыма стресс, депрессия деген эмне, андан кантип арылуу керек деген темада чакан эле видео чыккан болчу. Ошол видеонун алдына мен демек стрессте экенмин, мен депрессияда жүргөн турбаймынбы, мен мындан кантип арылам деген суроо иретинде көп комментарийлер келип түштү. Ошол нерсени эске алып, биз сиздердин сурооңуздарга жооп алып берүү үчүн мыкты психолог Канышай аттуу эжекебизди чакырганбыз. Эжекебиз азыр мына келип калат. Ага чейин ошол эжекебиз буйрук салды да стресс, депрессия деген эмне, андан кантип арылуу керек, стресс, депрессияга көбүнчө мырзалар чалдыгабы же айымдарбы, ал абалда көпкө чейин жүрө берсе анын аягы эмнеге алып барат. Ушул өңүттөгү суроолордун баарына келе турчу психолог эжекебиз өзү жооп берет. Эжекебиз айткан кеп кеңешти кулагыңызга күмүш сырга кылып тутуп алсаңыз, стресс, депрессияга кабылбайсыз же стресс, депрессияда жүргөн болсоңуз оңой эле чыгып кетесиз деген ойдобуз. Менин атым Канышай, мен гештальт терапевт, психолог, психотерапевт. Өзүм бул профессияны эмнеге кааладым, проблемаларым болду. Жан дүйнөмдө бирок түшүнүп аттым, бул проблемамды ата-энем чече албайт же жолдошум чече албайт. Лично өзүм проблемам болду. Өзүм биринчи жолу психологко барганда такыр ойлогон эмесмин психолог болом деп. Окуп, биринчи барганда приемго менин психологум өзү давай сен бизбен оку деп калды. Мен ошо менен барып калдым да, окусам абдан жакты. Өзүмө да разбираться этип, жанымдагы жашоом дагы өзгөрүп баштады. Өзүм окуган себебим бул профессияны сүйдүм, жакшы көрдүм. Потому что бул профессия мага профессия көрүнгөн жок, бул мага абдан мындай очень значимый, жакшы бир увлекательный хобби сыяктуу көрүндү да. Хоббиңди баягы жумушуңду жакшы көрсөң, хобби болуп калат деген тууралуу ушул линияда развиваться эткенге аракет кылдым да. Анан ушунчалык жагып калды. Анан биринчи ступени бүтүп, анан экинчи ступени бүтүп, баягы азыр да ар кайсында тренингтерге барам, аракет кылам. Потому что психология это бүтчү нерсе эмес. Өлкө өзгөрүлсө, психология обязательно өзгөрүлөт. Мурун проблема үйдө болчу, азыр проблема үй эшик болуп калат, чогуу да внешний, внутренний проблема. Анткени азыр мурун мындай чогуу рассматривать этчи, баягы семейный какие-то общий кланда проблема ал деле бар, бирок азыр личностный проблемалар көп. Мен какой-то мындай настроением жок, энергиям жок, ичимде пустота, да, ушундай проблема менен кишилер келип калат, да, көп суроолор менен келип калышты. Ошон үчүн психология менин как же айтат баягы менин договорым на всю жизнь, да, баягы до конца өзүмдүн жашоомдун аягына чейин мен ушу психология менен заниматься этем, окуйм, ушуга аракет кылам, да. Это вот менин какой-то целим, да. Теперь эмеге караганда, да, эмнеге мага вопростор келишет, да, эмнеге психологко барыш керек, да. Ар кайсындай отзывдарды угам, да. Например, мисалы бир отурушка барып калдык, жолдошум бир бала айтты да, европеец, орус, татар билбейм ошол, психолог болуп иштесе, аяка психиктер барат го дейт, да. Мен аны деле түшүнүп турам, потому что биякта ал ошонтип ойлосо, значит, анда очень мало информации психология боюнча. Да, негизи биз бөлүнөбүз, да. Невротическая личность, анан психическая, баягы психически больная личность дейт, да. Невротический деген биз адамдар эле кадимкидей эле стресс, депрессияга ар кайсындай эмеге түшүп калган учурлар ошол невротический, да, невроз болгон кишилер. А есть мындай менин несколько бузулган нерселер бар, да, аны психические заболевания дейт, да, например, мээде какие-то нарушения, да.
нарушенияларды аны психик больнойлор деп айтылат да. Баягы эми больной деп айтпаганда психикалык ооруп калган кишилер, адамдарды ошолду психический дейт. Көбүнчөсү түшүнүп калат экен, ошол психический больнойлор бизге келет. Психический больной кишилер менен психиатр дарылайт аларды. А бизге психологторго, психотерапевттерге ушундай невроз, депрессия, стресс, ар кандай семейный проблема, балдары менен отношения проблема, мамиле, ата-энеси менен проблема, мамиле бузулганда, адамдардын бири-бирине конфликт, жумуштагы конфликт, начальство менен конфликт, ушундай проблемалар менен келген, бул настоящий невротический проблема деп айтылат да. Эмне деп айтсам болот? Эми ошол бүгүнкү темага кайрылалы, ошол стресс, депрессия деген эмне? Азыркы учурда адамдардын канча пайызы ошол стресс, депрессияга кабылат? Канча жаштагылар көбүнчө, айымдарбы же эркектерби? Ошол тууралуу айтып бериңиз. Негизи депрессия өзү бул медицинский показатель. Медиктер, например, психологдор да бөлүнөт. Психолог медицинским образованием, психотерапевт медицинским образованием бөлүнөт да. Неге медицинский образование кошту? Депрессия негизи стадиялары бар да. Биринчи, экинчи стадия, үчүнчү стадия мындай оор, анан жеңил стадиясынан ортосунда жеңилден ооруга өтүп бараткан стадиясы дейт да. Ошол стадияларда кээде жеңилден өтүп баратканда оору көп болсо, уже медикаментозно коюш керек. Ошон үчүн психотерапевт, психолог медицинский образование менен чогуу алып кетсе болот да. Бирок биз как психолог, мен дагы коллегаларым бар, медицинский образование экөөбүз чогуу иштесек болот бир адам менен. Ошон үчүн депрессия деген вообще бул деген состояние да, бул кишинин өзүнүн жашаган ичиндеги состояниясы да, кыргызча көтөрө албайт. Абал да. Ошол абал деген энергиясы түшүгөн, мамилесин эч ким сөзгүсү келген жок, тамактары да же перееда көп жеп калат, же аз жеп калат. Жабык болот, слишком ачык болот, ал деле депрессияга кирет. Бирок в основном подавленная энергия дейт да, энергиясы абдан төмөн. Ошол жактан караганда депрессия деген азыр көбүнчө Айзат мага суроо берип атпайбы, канча пайыз? Негизи пайызын билбейт экенмин да вообще, бирок мага келген клиенттердин 80% ушу депрессия менен келет да. Депрессиянын биринчи эле башталган эмеси энергия жок, белгиси энергия жок. Энергиясы түшүп, энергия жокта баягы киши көп кыймылдагысы келбейт, окугусу келбейт, баягы жазып аткан иштер интерес жок да, баягы кызыктуу болбой калганда, кызыктуу мурун аябай бир китепти мынтип окучу элең, анан ошонун ортосуна келгенде уже кызыгы да жок болуп калат. Депрессия появляется фон деген негизи от того, что киши өзүнө чоң, может быть, маселелерди коюп алат, анан ошолорго жетишпей калат. Азыр мен депрессияны өзүм бир какой-то результативный анализ кылып атам. Депрессияга интернет көп таасир этип атат да, например. Азыр биз интернетке кирсек, сразу мындай успешный көп да, аябай элдер баягы бир нерсеге добиваться деп успехке келген кишилерде ал дагы өзү телефонда отуруп, мен дагы болгум келет деген кишилер көп. Бирок ал телефондун артында өзүнүн баягы китеби, өзүнө жаккан китебин уже обесценивать этип калат да, баягы мааниси жок болуп калат. Өзүн какой-то ниже көргөндө. Депрессиянын биринчи эле эмеси ушул да, сравнивать этип, бири-бирин кандай десем кыргызча, салыштырган нерсе үчүн, это первое да. Салыштырган үчүн уже биринчи эмелер кетет да. Салыштырганда, конечно, тиги телефондун артындагы Инстаграмда, например, тиги успешный отурса, ал жанында какой-то неуспешный, өзүн кичинекей көрөт, слабый көрөт, уже өзүн өзү подавлять этип баштайт, баягы басынтып да. Киши өзүнө кандай отношение кылса, ичиндеги чувстволор ошолорго угат да. Биздин психика абдан биздин сезимдер менен связаны. Биз психика менен сезим, бизге сезим ыргытабыз да. Например, мурдакы детствода бир кичинекей какой-то фрагмент, кичинекей кезибизде болгон фрагментти биз деген азыркы моментке чейин, азыр болуп атпайбы, чоң жашоо. Ошого чейин эле алып келиши мүмкүнбүз да. Алар кантип, например, мага клиент келет да,
мен өзү 40-та, например, өзү 40-та, мисалы ал деген айтат, чоң аялдар кыйкырса көчөдөн тияктан же бияктан мен уже корком дейт. А неге коркосуң дейсиз? Анан ушинтип изилдеп көрсө, кичинекей кезинде жеңеси келип катуу кыйкырып чыккенде ал тиги бала болсо барып столдун астына же бир жакка коркуп жашынып калчу экенде. А азыр болсо где-то ал түшүнүп атат, ал 40-тагы киши, бирок баягы ол сезим калып калган. Это тоже часть депрессии, потому что өзүн мындай чыгара албайт да, например, өзүн толук сезе албайт, потому что баягы сезим менен чогуу жүрөт да. Биякта гештальт терапия да кошулуп кетти де. Баягы илгерки сезим менен жүрүп, бирок 40 жаштагы киши баягы кичинекей баладай сезимдер сезип атат. Ошол моментте мен сурап атам да, сиз 40-тасыз да, баягы жеңеңиз жок да десем, бирок ошону сезип атам дейт да. Ошол моментте встреча да, баягы прошлый менен азыркы учурдагы встречаны кылганда, он понимать начинает, түшүнүп баштайт. Я, оказывается, жил баягы илгерки эле сезим менен жашап атыптыр, мен азыр 40-тамын. Ошондо буну осознавание дейт да. Кыргызча которо албай койдум осознавание. Аябай глубокий, түшүнүктүү, маанилүү бир нерсе да осознавание. Ошол осознавание келгенде ал киши түшүнүп атат, например. Мен азыр 40-тагы киши тинеке дагы эле 44 жаштагы, 5 жаштагы баладай болуп коркуп атам. Выбор башталат да. Я сейчас могу выбрать, да, то есть коркпосом деле болот, потому что мен чоңмун, менде сила бар, мен айта алам, мен окудум, мен чоңойдум да. Ошондо өзүн сезсе чоңойгон, уже коркпой калат да, баягы сезимден. Это депрессиянын выходы через гештальт терапию да. Кантип депрессиядан чыкса болот? Биринчи, биякта здесь и сейчас деген сөздү көп угуп калдыңар го. Азыркы учурда өзүңдү кандай сезип, ошол сезимге кирсең, баягы илгерки сезимдер мынчалык влиять этпей калат. Түшүнүш керек. Например, мага бүт баары айтат, анда теги кээ бир кишилер ошол кичинекей болумча эле өлүп калып аткан турбайбы, бир клиентим айтты. Да. Ошондой болуп калат да, кээ бирлер ошо 5 жаштагы ичиндеги сезимдер менен эле өлүп калышы мүмкүн да. Это никто не застрахован да, баягы. Стресс башка, депрессия. Да, депрессия деген это сильнее. Стресс деген это, например, стрессти мындай айтканда, оңой тил менен айтканда, экзаменге даярданганда, бир какой-нибудь контрактты подписывать этердин астында бир какой-то волнение келет да, ответственность аларды, жоопкерчиликтүү аларды. Байкасаңар, өзүңөр деле экзамен берерде кандай бир стресске түшүп каласыңар, готовиться этип, даярданып берсем экен, бербесем экен деп. Стресс это башталышы. Жок, он не только башталыш да, стресс может быть, например, бир новость уккандачы, например, бирөө келип, сен машинаңды, бирөө сен машинаңды айдап барып авария түшүп калды, все, он какой-то стресске түшүп калды да. То есть стресс деген не только башталыш, он может быть и в моменте. Сен машинаңды эмес, или баягы бала кулап кетсе, сразу стресске түшүп каласың да. Стресс деген это какое-то переживание, да, переживание. А депрессия это был состояние, да, баягы көпкө чейин длиться эткен состояние, да. Ошон үчүн стресс это негизи аякта бир фактору бар депрессиянын, стресстин ичинде. Стресс коркунучтуу деле эмес экен. Стресс деген да, позитивный болот, и ана негативный болот. Бирок стресстин да аркасында стрессти эмоцияга берилип, анан баягы өзүңдү жоготуп ийсең, стресс көпкө чейин кармалып жүрө бериши мүмкүн да. Например, эмнеге мен ушинтип салдым деп урушуп да. Ошондо айтып койбойт белем, ошондо катуураак айтып койсом, азыркы ситуациям башкача болмок деген баягы узаткан нерсеси болот. Да, стресс менен 2-3 жыл, да, 10 жыл жашаган кишилер ал деле затяжной болушу мүмкүн да. Ага эч ким айта албайт да, стрессти ал эмеден зависит этет. Кишинин, адамдын темперамент менен. Темперамент деген нерсе это бүт баары айтышат да, характерден бул атасын тартып калыптыр, апасын тартып. Это атасынан тартып калган жок, ал үйрөнүп алды. А темперамент деген баягы балдарды байкайсызбы, менде деле 2 кызым бар, экөө ар кандай да. Бирөөсү абдан шустрый, аябай азыркы убакта жашайт, а бирөөсү болсо постоянно безопасностьта кармап жашайт да, коркуп жашайт. Ошон үчүн бирөө анын ручкасын тийип койсо, чуркап бара калып колунан алып, менин ручкама тийбегиле деп. Эки, это темперамент, тревожный темперамент, а бирөөсү адаптивный да. Кандай болсо ошондой кабыл алганды үйрөнгөн экинчи кызым да. А биринчи кызым тревожныйраак болуп кетет да.
это темперамент киши менен төрөлөт. Ушул бул эки темпераменттен мындай башкача өзгөртсө болобу? Жок, темпераментти берет. Темпераментти өзгөртө албайбыз, а характерди өзгөртө алабыз. Характер это үйрөнгөн нерсе. Бала, например, сиз тилди кантип үйрөндүңүз, например, Айзат, сиз тилди неосознанно билдиңиз. Сизди эч ким отургузуп, монтип жаз деп эч ким үйрөткөн эмес. Ошондой эле сезимдерге үйрөнөт балдар. Например, айтчу жерден сиздин балаңыз сизди карап туруп бир айтчу жерден кармап койсоңуз, балаңыз бүт үйрөндү да, бир айтчу жерден кармалганды үйрөндү. Всё. Он этому научился. А если ошол жерден айтып алып өзүңүздүн точка зренияңызды эметип алсаң, ал дагы үйрөнөт ошо точка зренияны айтканга. Это характер называется. Эми темабызда депрессияга кандай адамдар көбүрөөк кабылат, мындай жан денеси слабый кош керек, Абдан жакшы суроо бердиңиз, Айзат. Депрессияга негизи жана айтып атпаймынбы, темпераменттер ар кандай төмөн өйдө болот да. Депрессияга каждый киши мүмкүн түшүп калгангачы, бирок анын негизи эмес последствиясы бар. Например, азыр бирөө жаман айтып койсо, ал өзүндө кабыл албаган киши, например, да, это свободныйраак темперамент, ал депрессияга сразу түшпөйт. Бир эле тема көп продолжаться до подавления болсо, может быть, как-то түшүп калышы мүмкүн да. Но тревожный, в первую очередь, сразу кабыл алат. Мен жөнүндө мени кичинекей кылып атат, мен ар кайсындай тип темпераментте ар кандай депрессияга машыктоо болот, мындай пат-паттан түшүп калышы мүмкүн. Эмоционалдуу адамдар батыраак түшүп турат. Эмоционалдуу адамдар ар кандай түшүп да, эмоционалдуу адамдарды, например, эмоцияга мен эки кызым тең эмоционалдуу да. Бирөө болсо азыр жашайт, например, эмоция здесь и сейчас да, баягы алчу нерсесин алат, жазачу нерсесин жазайт, өзүнүн эмоциясына орун берет. А тиги кызым деле эмоцияга берилип атат, бирок аныкы тревожный. Эмоционалдуу деген да, где-то можно рассмотреть, но он не совсем как фактор, да, он совсем фактордай болуп кетпейт да. Фактор деген это в основном кандай установка менен өстү да. Установка деген баягы бизге берген ата-энебизден шаблон. Например, мен чоң апам айтчу да, кыз деген оокат кылганды жакшы билиш керек. Анан жүктөрдүн баарын жыйнатып деген мага уже установка берип атат да. Если сен оокат жакшы кыла албасаң, сен бир да семьяда сени кабыл албайт жакшы. Ошон үчүн сен жакшы кабыл алыш үчүн сен жакшы установка кетип атат да. Мен ошол установка үчүн, ал установка болбосо мен депрессияга бат эле түшөм да. То есть мени ошондой семьяга түшүп калып, анан мени кабыл албай койсо, мен точно депрессияга бат эле түшүп калам, потому что мен установка менен келдим ал семьяга. Ошол установканы да караш керек да, установканын артынан дагы депрессия түшүп калышы мүмкүн да. Негизи депрессия деген это затяжное состояние, бир мысль бар, бир идеяны кармап, ошол идея менен жашаган нерсе это депрессияга айланып кетет да. Неге мындай боло албайм? Мага эмнеге ата-энем мындай мамиле кылат? Мен өзүнө бир задачаларды коюп, идеяларды койгон киши депрессияга аябай түшүп калат да. Например, депрессия деген ушундай болот да. Или баягы справедливость, адилетти истеген кишилер депрессияга абдан бат түшөт да, потому что вопрос опять почему, эмнеге деген вопрос задават. Эмнеге ушундай болуп калды, мен мындай кылсам деген өзүнө вопрос задават этет. Көп депрессияга бат эле түшүп калышы мүмкүн да, ушундай какие-то вопросы. А на самом деле депрессиядан чыкса дагы болот, потому что ал баштагы идея. Бирок ал айтып атпаймынбы, 3 стадияда да оңой, жеңил стадиясы, анан ортосу, анан кийин тяжелый да, баягы кыйын, оор стадиясы. Ошол ортосундагы стадияда жана дарыга өтүп бараткан стадиясында сразу эле дары менен, сразу психологдун жардамы менен чыкса болот. Но баягы идея өзүңө сиңип, только ошол идея менен жашап калган киши баягы оор стадияда болуп калат да. Ушул идея эле өзүнүн ордун албаса, мен жашай албайм деген кишилер бар го, алар суицидальный болуп кетишет, көбүнчө депрессия. Ошол айтайын өтүм да. Эми депрессиядан кантип арылыш керек? Стресстен кантип чыгыш керек? Эгер андан чыга албаса, ал кандай жолдорго алып барышы мүмкүн? Жети кандай болушу мүмкүн?
жеңил стадиядагы депрессия жанагы айтып, ал поход психологко адистерге келип, адистер менен сөйлөшүп, например, психологко келип, биринчи разбираться этип да, эмне үчүн депрессияга түшүп калган, кандай идея депрессия менен управлять этип атат да, ошол идея менен жолугуш үчүн. Если адам өзү эле ошол идеясы менен мен жакшы болуш керекмин деген идеясы менен, например, өзү билсе, өзү деле чыга алат. Эмнеге мен кимге жакшы болуш керекмин? Өзүнө вопрос задавать этет. Анан негизи мындай деле обычный эле жашоодогу некоторые советы есть да, көп укташ керек. Ну вот 8 саатпы? Это вот 8 саат укташ керек да. Андан көп эмес, аз эмес, ну вот 8 саат. Физический труд, физическая активность, баягы спорт, Кыймыл да болуш керек. Кыймыл, туура кыймыл болуш керек, свежий воздухта. Анан тамак. Первый 3 баягы фактор обычный эле да. Тамак ашты ровно жеш керек, көп эмес, аз эмес, полезный продукт, көбүрөөк витаминдүү, например, жашылчалардан көбүрөөк жеш керек. Это вот 3 фактора. Анан позитивный ойлор менен өзүңдү алып барыш керек да. То есть, например, любой жерде, любой эле нерсени, идеяны даже позитивдүү карасак болот, негативдүү караса болот. Ал биздин взгляд. Ошол эле да, например, бизде жакшы баягы идея менен жашайт, көп кыргыз. Мен жакшы болуш керекмин деген, жакшы адам болуш. Ошол эле идеяны, да, он не негативный, а бул негативдүү дагы эмес, бул позитивдүү дагы эмес, бул просто бирөөнүн идеясы да. Ага просто эмнеге мага апам берип койгон ушул идеяны деп жашаса, вот это негатив болот да. А мен ушул идеядан эмне алып, калганын алып салсам болот деген уже позитивный да. Бул идеяны кандай бир жакшы жолго салсам болот деген ушуну мындай бурсак, бул позитивный кетет да. Позитивный нерсе на самом деле биздин организмде, биздин мээде, биздин эмоциональный фондо только позитивный нерсе бар да. Только ошол позитивке, ну как прикоснуться надо. А как прикоснуться? Поменять отношения. Өзүңдүн мамилеңди менять этесиң, өзүңдүн сезими. Мен, например, да, мен деле когда өзүм жолукканда баягы апам мага ушундай сөз салыптыр депчи, жакшы кыз бол деп. Анан мен аябай жаман болдум да, эмнеге мен ушундай ушул идея менен всю жизнь жашадым, баягы ушуга чейин эмнеге ушул идея менен жашадым, көп нерсени пропускать этидим деп мен негативге айлантып алгам. Анан бир чети бир ушундай карадым, бир чети болсо бул жакшы кыздын артынан көп нерсени жакшы, например, жакшы окудум, жакшы образование алдым, жакшы жерлерди, жакшы адамдар менен жолуктум. Аябай көп позитивный нерселер да болду да. То есть ошон үчүн өзүңөрдүн көңүлүңөрдү, вот назарды да, внимание на позитив можно. Это вот один из техников, да. Техник, что можно сделать с депрессивным состоянием. Депрессивное состояние, это эми да, баягы депрессивное состояние ума. Бир идеянын состояниясы. Ошон үчүн ал кандай келди, ошондой деле чыгарса болот да. То есть это исправимое дело. Просто жанагы стадияны эле билиш керексиз, сиз кайсыл стадия экениңизди билиш керексиз. Если тяжелый болсо, баягы оор стадияда болсо, аны только адистер. Адам өзү кантип билет, мисалы үчүн мен кайсы учурда эмнеден улам депрессия болдум экен деп өзү анализди албагандар деле. Тургун келбейт эртең менен. Настроение жок, постоянно раздражитель, апатия, злость деген ачуң келип, жинин келип, любой нерсе раздражать этип калат да. Это вот депрессивный состояниянын оор абалында да. Чүмкөнүп жатып, анан бир комнатадан чыкпай калган. Анан, например, тамак жегиң келип алат, или көп тамак жеп каласың. Тоже бүт мындай симптомдор сразу билинет да, абдан эмке. Оор абалда, өзүн өзү сезбей калат да. То есть бирөө катты сүйлөп койсо эле уже катты жүйүнү келип, жыры кайнап, же уккусу келбей, коркунучтуу да сезимдер болот да. То есть чувство страха да болушу мүмкүн. Жабынып, эч ким менен контактировать эткени коркунучтуу болуп калат да. Депрессияга көбүнчө аялдар кабыл же эркектер? Аялдар негизи психологка көбүнчөсү 90% мага аялдар келет. Но бар эркектер да келет, бирок абдан аз количество. Неге? Потому что баягы установкалар сизге мурун айтпадым эле, бизде установка баягы биринчи это эркек слабый эмес,
психологка как будто бы мындай анча мынча слабыйды кыргызчада атам. Алсыз адамдар барыш керек деген бир идея бар да. Анан ошон үчүн бизге психологка эркектер келип калса, как будто бы слабый сыяктуу болуп калат да. А негизи эркектер сильный пол деп өзүн эсептейт да. Ошон үчүн бул очень важный фактор да, баягы бул факторларды если разбирать эткип келсек, анан вторая идеясы бар да, психологка, психтерлер. Ошон үчүн бизге аялдар баягы все равно пластичный, психикасы пластичный келет да. Мындай бияка бурул десе бияка бурул деп, а эркектердин психикасы кичине түз, абдан мындай резкий да. Жыл мезгилдери таасир этеби депрессия? Абдан жакшы вопрос тоже да. Жыл мезгил эмес, азыр бир анализ жазатым да, Айзат. Иштеп атып бир нерсени байкадым. Жыл мезгилде эмес, көбүнчөсү баягы вот жаңы жылдын астында клиенттер жоголуп кетет, настрой абдан жаңы жылга эмедип, анан жаңы жылдан бир 3 күн өткөндөн кийин резко көп болуп кетет да, потому что праздниктер эмелер, майрамдар бүттү, майрам бүткөндөн кийин баягы акча төгөнөт, настроение төгөнөт, баягы стремление төгөнөт да, баягы сен стремиться этип азыр болот да, уже эле өзүң настраиваться баштаган, ошол уже праздник жок болуп калат ичиңде. Анан бизде деген после праздников аябай көп болот да, например, майрамдан кийин кабыл алган кишилер абдан көп. Эми ошол стресс, депрессиядан арылбаса, жыйынтыгы эмнеге алып келет? Тоже жакшы вопрос. Негизи депрессиядан чыкпаса, биринчи очередь это жанагы психосоматика деп көп угуп калдыңар. Негизи депрессия бир кандайдыр бир сезим менен байланышканда, например, депрессияда киши өзүн какой-нибудь слабый сезип калат, керексиз, никчемный, ненужный, неважный, өзүнө мындай значимый эмес сезип калат да. Ошол сезимдер мен ушундай сезим сезип атсам, зачем мен бул жашоого жашап атам деген ойлор деле келет. Кийинчи бир клиенттер бар болчу, мага бир клиентка келди. Это вот суицидальный болуп кетет, это страшная вещь да. Например, это когда поддержкасы жанында жок, өзү жалгыз, өзүнүн проблемасы менен калган да, поддержкасы жок калган киши. Но в основном психосоматика айланат да, это сахарный диабет, жанакындай сердечный сосудистые заболевания, кашлевые, вот бронхиальные какие-то, да, там депрессия көбүнчөсү бияка отурат экен. Вот здесь, да, өпкө жакка отурат экен да. Анан ошол депрессиядан последствиялары только психосоматический и өзүңө мнениең меняться этип калат, өзүң жөнүндө ой башкача болуп калат да. Например, киши, например, көбүнчөсү эле аялдар азыр биздин заманда көбүнчөсү келет да. Мен күйөөгө тигичек абдан жакшы киши элем, көңүлүм, маанайым жакшы, ачык, постоянно күлүп жайнап, тияка баргым келип, күйөөгө тийгенден кийин эле маанайым жабык, эчтеке көңүлүм жок, пустота деп келишет да. Биякта эчтеке жок деп, анан эмне кылсам болот дегендер да. Мен ошондо айтам, бул опыт да, например, өзүнүн жашоосу бойдок жашоодон бир какой-то башка жашоо өттү. Ошол кирпичти өткөн үчүн баягы балдарда переходный возраст деген бар го. Именно эмнеге айтат переходный? Ал кичинекей баладан чоң кишиге өтүп атат. Анан ошол кичинекей баладан чоң кишиге өткөн убакытта бала менен ар кандай бир какой-то процесстер болот. Бала деген агрессивный болот, жабык болот. Ошол моменттер көбүнчөсү болот да. Например, жаңы үйгө көчсө деле киши деген көңүчөктү кичине стресске учурат да. Например, стресс болуп, бул үйдөн страшно көңүл, потому что непривычно, эме жок да, привыкание жок. Ошол моментте өзүң түшүнүш керек да. Азыр мен өзүмө убакыт берсем, мен буга дагы көнөчүм. Ошондой моменттерде депрессия менен, например, бул стресстин башы да, негизи ушундай көп момент болуп, өзүңө возможность бербесең, азыр бул убакыт өтпөйт, мен жаңы үйгө көчүп алдым, эми көнсөм экен деп өзүңдү жиберсе, будет депрессия. Стресстин көп мындай кошулган нерсеси депрессияга алып келиши мүмкүн. И то же самое стрессте депрессия дагы бар.
экөө бири бирин мындай эметип турат да, дополнять этип. Каныша эже, сизге келген адамдарды сиз ошол депрессиядамын дегендерди кандай жол менен алып чыгасыз? Эмне кыласыздар? Кандай кеп кеңеш айтасыз? Негизи на самом деле мага келет. Калбайт да, улам Келгендерине сразу айтам да. Негизи нормальный терапия 7 жолдон 10го чейин созулат да. Бизге келген клиенттер азыр эле 1 сааттын ичинде баягы бүт жашоосунун баарын эметкиси разбирать этип, анан жакшы очки менен чыгыш керек болуп калат да. Мен бир нерсе эле айткым келет да. На самом негизи негатив жок. Биз негативди өзүбүз кылып алганбыз да. Например, бизде деле байкасаңар мындай менен көп суеверие бар да, суеверияны кыргызча эмне дейт эле? Ырым-жырымдар абдан көп да. Жанагы койдун деле этин жеп атканда көп нерсени жебеш керек, тигин жебеш керек, анан тилдүү болуп каласың, муну жебеш керек. Ошонун баары негативный эмеге алып келип атат последствиячы. Мен тил жеп алдым, всё, уж мен азыр тилдүү болуп калам или бир нерселер болуп калам, мындай өзүнө негатив алып аткан болот да. Ушундай моменттер абдан көп бизде. Если ырым-жырымды соблюдать этсе, аякта негативный моменттер көп. Ошол эле, например, үйрөнүш керек да. Бул тилди жеп атам, и всё, ага. Вот, и эмени орусча айтат да. Принять то, что есть, как есть оно. И не смысл бербей агачы, просто эле ага, муну мындай кылып атам депчи, например, мындай аркалардан өтүп кетсе боюң өспөй калат эле, дагы бир нерселер бар го. 100 жолу аркадан өтөбүз, боюбуз өспөй турбак өсүп. То есть биз ушинтип мындай негативный момент өзүбүз кылып алабыз да. Жөнөкөй нерсеге аякка смысл салып, мындай ой салып, ага негативный кылып алабыз. Ошону үйрөнүш керек да. Вещи принимать своими, вот как вещи, да, не бессмысленно, да. Это биринчи. Депрессиядан чыгыш үчүн жанакы 3 нерсени айттым го, Айзат, жана тамактануу, спорт менен машыгуу, анан уйку. Абдан важный фактор — это укташ керек да. Обязательно депрессияда поддержка керек. Поддержка деген это биринчи очередь сиз поддержкаңыз өзүңүздө жок болгон үчүн бирөөдөн сураган эмес. Мен ушундай бир состоянияда жүрөм, жардам бер. Это может быть күйөөңүз, апаңыз, атаңыз, жанында подружка, кто-нибудь. Поддержку надо. Если поддержка жок болсо, өзүңүзгө өз поддержка берген үйрөнүш керек. Ова, мен азыр бир какой-то состоянияда болуп атам. Ал состояниядан чыккым келип атат. Анчын өзүңө. Да, ачык. Вообще психологияда биз биринчи үйрөнгөн это ачык признание дейт да. Признание состояния, да, өзүң признавать этсең, проблема уже чечилет. Бир состоянияда болуп атам, бул состояниядан ким чыгара алат? Только өзүм. Кантип чыгам? Жолдорун жасасыз. Көп уктайм. Спортко барам. Спортко тренажерный зал эмес, не обязательно. Эшикке чыгып гулять этип, баягы свежий воздух менен эле, это уже как эме келет да, спорт сыяктуу. Көбүрөөк басып, бат-баттан басып койсо, например. Анан кийин уйкуну обязательно регулировать этип. Саат, например, кечки 9-да жаттыңызбы, ошондон 8 саат санап эртең менен турасыз. Анан самый лучший бир сонун способ бар да, мен өзүм кылам да, өзүм депрессивный состояние. Кечинде жазам эртеңки күндү эмне кыларымды. Пландаштырыш керек эртең. Это очень хорошо помогает. Анан бир сонун нерсе бар. Мен муну азыр практикага алып келдим. Негизи мен жолдошум муну 1 жылдан бери жашайт, а мен болсо вот жарым жылдан бери благодарность дейт. Благодарность деген баягы эмне разычылык. Жазам прям. Менде даже телеграмда чат бар, 40 кишибиз бар, ошол кишилер бири-бирибизге благодарность жазабыз. Благодарность деген бул эмне негизи? Разычылык жазсаңыз, сиз деген разычылыкты, например, мен разымын, азыр көзүмдү ачып турганга сиз деген өзүңүздүн эмоцияңыз, ички дүйнөңүзгө кирип, ошол жактан жакшы нерсени издегенге аракет кыласыз да. Ошону тапканда сиз позитивке внимание кылып атасыз. Позитивке көңүл бурсаңыз, ошол привычканы, ошол адатты да 21 күн подряд жасасаңыз, настроение другое болот да, баягы башкача да. Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, туура тамактанып, сейилдеп келип, дайыма кыймылда болуп келип, мисалы үчүн эшикке чыкканда вроде бы депрессияда эмессиң, жакшылыкка эле жүргөндө болсоң, кайра эле үйгө келгенде, баягы эле өзүң эмең келгенде, кайра эле ошол абалга түшүп каласың да. Ал ошондой учурда кандай кылыш керек? Айзат, абдан жакшы вопрос задап атасыз.
Почему? Неге бул бар? Башында ушундай болот. Например, келесиң үйүңдө баягы эле настроение, потому что психика үйгө келгенде уже перенастройкага, сен үйгө кирип батасың, сен үйдөн мамасың, сен үйдө аялсың, сен үйдө мындайсың деген психика перенастрой менен келет. Бирок башында не привычкалар меняться этилбейт да баягы жөнүндө. Буга мындан өтүш үчүн убакыт керек. Кайталай бериш керек. 21 күн сайын баягы эле нерселерди кайталай бересиз. Бир күнү, ну, может быть, какой-то 20-чы күнү сиз озарение болот да, мен деген жашоом деген жакшы турбайбы? Мен бияка киргенде осознанность включать. Мен бияка киргенде, үйгө кирип баратканда өзүмө маманын ролун, өзүмө аялдын ролун включать этип турбаймынбы деген осознавание келет да. Если процессте сиз осознавать этсеңиз, сизде негативный моменттер бат эле жоголуп баштайт да. Көп процесстер автоматически болуп калганда, например, тишиңизди жууганда сиз байкабай эле жуйсуз, кичинекей тишти жууп атасызбы, чоң тишти, вы просто чистите зубы. А биздин жашоо деле ушундай да, эртең менен туруп алып эле эчтеке өзүбүздүн сезимибизди карабай эле, азыр настроением жакшыбы, жаманбы, эчтеке сезбей эле барып эле жаза беребиз. Ошондо кичине отуруп, азыр өзүмдү жаман сезип атам, жумушка барыш керек, бирок баргым келбей атат деп осознавать этсеңиз, чувствого убакыт берип атасыз, сезимге эме берип атасыз да, место берип атасыз. Кичине ошону замедлиться надо да, замедлениени кыргызча эмне? Акырындатып жайлатып, жайлатып, өзүңүздө болгонду үйрөнүш керек да, көзчө. Бунун негизи медитация деп айтат азыркы заманда да. Медитация это погружение в себя, в свои чувства, да. Баягы мысльдер, ойлорду откидывать этип, чувствада болгонду үйрөнүш керек да. Анан үйрөнүш керек дыхание менен чувствовать эткенчи. Азыр мен жакшы кесип атам, жаман сезимдерди чыгарып атам да, например. Примерно медитациянын бир типи ушундай болот да. Көзүңүздү жумуп, анан өзүңүзгө баягы сезимдерди, кандай сезимдерди кабыл алгыңыз келет, ошону киргизип, кандай сезимди избавиться хотите, ошону чыгарганды үйрөнүш керек да. Депрессияда жүргөндө дагы ошондой, мисалы үчүн жашап аткан үйүңдү мындай башкача кылып, биягын бияка кылып өзгөртүп, балким мындай кебетеңди, внешность өзгөртсөң да таасир этип коюш керек. Чачыңды мындай кыркып же мындай цветке боёп. Стадиядан бирок кайсы? Ошондой болобу? Легкий стадиясында, баягы жеңил стадиясында ошолор действие этет. А чоң стадиясында алдашы тургусу келбейт да, баягы эметкенчи, ошон үчүн кичинеден башталыш керек да, көбүрөөк уктап, анан баягы туура тамактанып, анан кийин кичине кечке барып гулять этип, ошол эле пока 3 бул тяжелый стадияда. А жанакы сиз айтып аткан, это очень хорошо работает башкы стадияда да, баягы жеңил стадиясында очень жакшы кийинип алып, настроениең кээ кыздар бар го, айтат, мен депрессия болбош үчүн барып салон красотага барып келем. Мен часто слышу такое да, бирок ал временный действие. Если күнүгө барса, то можно. Депрессиянын жеңил түрүнөн мындай оор абалына канча убакытта адам өтүшүп кетиши мүмкүн? 1 жыл, 2 жыл? Бул индивидуально. Мен бирок көп китептерден окуйм, сразу резко жазып коет экен, 2 жума, 2 ай, жок. Это бүт индивидуально да. Бул неден зависит этет? Бул сиздин ичиңизде мээдеги идеядан зависит этет да. Кайсыл идея менен жашап аткансыз да. Анан ошол эле баягы факторлор, темпераментти көтөрүлүп аткан сезим менен зависит этет. Кишинин өзүнөн да, өзүнүн отношениясынан, өзүнүн мамилесинен зависит этет. Мен чыгам деген адамды да, например, башкы стадиядан уже кийинки стадия өтпөй калышы мүмкүн. Мен бүттүм, мен бүттү, мен жата беремби, все. Да, менде пустота, мен лучше жакшы кийинип алып, мен кеттим, барып чуркап келейин. Уже ал теги стадияга өтпөй, жакшы стадиясына өтүп атат да. Бирок ошол эле киши, если идеясы, например, мындай, мени аябай жаман катуу урушуп койду, мен жаман кишимин, или инстаграмдагы бул блогер менден жакшы, мен буга жете албайм, бүттү. Мунун идеясы тяжело болуп калып, анан өтүп кетиши мүмкүн тяжелый стадиягачы. Негизи бул состояниядан чыгыш үчүн биринчи состоянияны кабыл алыш керек. Мен депрессияны, то есть баягы психологияда этаптар бар. Биринчисин отрицать этет да, баягы жок, нормально. А силер уже признание кылып турсуңар да. Теперь кабыл алганды үйрөнүш керек да. Признание бар болсо, мен депрессиядан баягы 3 стадиядан кайсынысында өзүңүздү бир определять этсеңиз, ошон үчүн ошондон уже исходить этиш керек. Если легкий стадия өзүңөр чыкканды үйрөнөсүңөр да,
биринчи поддержка сураганды үйрөтөбүз. Поддержка эмнеге керек? Мен уктаганга керек. Жакшы тамактанганга керек. Анан баягы эшикке чыгып гулять эт деген сөз, это сиз жөнүндө эле да, то есть гулять эткенде өзүңүз менен өзүңүз гулять этесиз. Жаныңызга эч кимди албайман, например, я так фантазия. Бирок если сизге бирөө жаныңызда бирөөнү кааласаңыз, ошондо комфортный болсо, аны алып аласыз. Анан если жаныңызда киши жок болсо, өзүңүз менен бөлүшкөн үйрөнүңүз. Негизи бөлүшкөн үйрөнүңүз. Мен мындайдыр жаман состояние болуп атам, поддержка издеп атам, мени түшүнгөн киши аз болуп атат, өзүм түшүнбөй атам, жидим келип атат балама. Көбүнчөсү мага ушинтип келет да, всю злость на ребенка вытаскивает. На самом деле бул злость кимге принадлежит, аны да түшүнүш керек да. На самом деле бул злость деген балаңызга эмес, өзүңүзгө болот в конце концов. Ушуну түшүнүш керек да. Анан почему балдар менен күйөөнү выбирать этебиз? Злость чыгарган. Потому что бул безопасный место. Булар качып кетпейт, булар көп нерселер бар да. И ушул факторлорду түшүнүш керексиз да. Сиздин если сиздин ачуу сезимиңизди чыгарсаңыз, ал чыкпайт до конца. Потому что адреси бала эмес. Адреси күйөө эмес, адреси өзүңүз. Сиз сезип атасыз ал сезимди. Злостьту мындай эле айтып, мен көп мамашаларды, көп ата-энелерди үйрөтөм. Бала деген действительно келтирет да, например, ачуулосуң, потому что мен деле үйдө пожалуйста жыйнап койчу, пожалуйста жыйнап койчу, пожалуйста жыйнап койчу айтып. Ошондо эле сезип баштайм. Мен азыр абдан ачуум келип атат, пожалуйста, китептериңди жыйнап коесуң деп уккан жок да. Мама азыр деп коет. Анан кийин экинчи жолу айтам, мен абдан жыным келип турат, уже колумду карасаң, мен колум монтуп турат. То есть мен уже злостько место берип атам. Ачуулугумду уже проживать этип атам. Ачуулукту проживать этиш, это баягы кыйкырып, айкырып эмес да, можно проживать словами, сөз менен эле да. Өзүңүздүн сөзүңүз менен бөлүшсөңүз, уже ачууга место бар. Анан ачуулук, если депрессия связана со злостью болсо, подушка, терапия, подушка деген бар. Эшикке чыгып можете сделать бир кандайдыр подушка или жанакыл груша. Неге биз депрессияга именно спортту кошуп атабыз да? Спортту кошсоңуз депрессия бүт болгон баары, злостьтун баары спортко чыкса, оңоюраак депрессиядан чыксаңыз болот. Потому что кыймыл менен физиология менен психика влияние болот да. Если биягыңыз өзгөрсө, психикага влияние болот. Я занимаюсь, я чем-то занимаюсь деп психикага позитивный гормондор атылат да. Эстрогены называется. Үйдө жатканда кортизол көбөйө берет да, кортизол. Кортизол это гормон негативный, да, негатив, он злость проявляет, какие-то негативные эмоции чыгарган гормон. Эстроген это адреналин. Адреналин негизи адреналинди если экстраген кылсак, это позитивный влияние өтөбүз. Если адреналинди негативный болсо, кортизол өтөт.